Караңгыда көз жаш төгүү жана тахажжуд. Көз жашынын агышы ыкыластуу, жүрөгү күйүп жанган адамдардын жеңилдеши болуп саналат. Көз жаш жан дүйнөсү алай дүлөй болуп, көкүрөгү күйүп жаткан адамдардын кайгы өртүн, акыретте тозоктун жалындарын өчүрө ала турган жалгыз нерсе. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам махшарда тозок отунун жалындары адамдарды кубалаган учурда Жабраил алейхиссалам колуна бир чөйчөк суу алып чыга келет. Бул эмне деп сураганымда ал мага бул момун пенделердин Аллахтан коркуп ыйлаган көздөрүнөн аккан көз жаштары. Ушул коркунучтуу жалындарды өчүрө турган жалгыз нерсе деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде Аллахтан коркуп ыйлоону эл четинде душмандын жолун тоскон жоокердин күзөтү менен бирдей баалайт. Ал эки көз тозок отун көрбөйт. Бири Аллахтан коркуп ыйлаган көз, экинчиси мамлекетти, эл жерди коркунучтарга каршы сактап, кайсыл жактан душман кирип келет, кандай жолу менен бизди кыйратышы мүмкүн деп уктабай күзөттө турган адамдын көзү деп айткан. Кур'ани Каримде бул ишти даңазалап, алар Аллахтын аяттарын угушканда эт бети менен саждага жыгылышат деп айтат. Башка бир жеринде болсо аз күлүп, көп ыйлашсын деп эскерет. Мунун мааниси ойлоңгула. Силерге берилген неемат тартууларды ойлоп, жүрөгүңөр туйласын. Өлүм жана андан кийин башыңарга келе тургандарды жана эсеп күнүндөгү абалыңар тууралуу ойлоп, аз күлүп, көп ыйлагыла дегендик. Көз жашы бул жагынан алганда бейиш булактарынын суусуна тең бааланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жараткан, коркпогон жүрөктөн, ыйлабаган көздөн сага корголойм" деп жалбарат. Жүрөктөрү таштай катып калган, сезимдери өчкөн адамдардын ыйлаганын көрө албайсың. Маселенин дагы бир жагы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каалаган убакта эле ыйлай берген адам эл көрсүндүк кылуучу деп айткан. Чын дилден күйүп жанбастан, жан дүйнөсү кыйналбастан, жасалма ыйлоого аракет кылган адамдан коркуу керек. Анткени ыйлоо жан дүйнөнүн уйгу туйгу болушу, сезимдердин түрткүсү менен болот. Кээ бир адамдардын жүрөгү таза, диндин буйруктарын кыңк дебей орундатат. Бирок көзүнөн бир тамчы дагы жаш тамбайт. Булардын экөө тең туура.